Салам достор. Бүгүн сиздер менен бир book summary китептердин кыскача үзүндүлөрдү жана ошол жерден алынган пайдалуу маалыматтарды бөлүшөбүз. Бүгүнкү кыскача баяндама Ричард Таллер деген Нобелевский премия алган, Нобель сыйлыгын алган жазуучу Надж деген китеп жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул биздин көбүнчө адамдардын чечим кабыл алуудагы туура эмес чечим кабыл алуудагы себептерин жазып чыгыптыр да. Негизи биз көпчүлүгүбүз адамдар иррационалдуу деп эсептелет экен. Иррационалдуу деген бул мындай логикага сыйбаган мамилени же логикага сыйбаган жүрүм турумду айтат экенбиз да. Рационалдуу бул түшүнүктүү. Бул баягы баардыгын анализдеп чечим кабыл алганды рационалдуу деп айтабыз. Иррационалдуу бул баягы адамдын эмоциялык сезимдерин, туйгулардын негизинде кабыл алынган чечимдерди иррационалдык деп коебуз. Себеп дегенде туура эмес көбүнчө чечим кабыл алат экенбиз. Мисалы, биз сахар же болбосо кумшекер же тамеки тартуу зыян экенин билебиз, бирок ошону жасап атабыз. Эмне үчүн? Себеп дегенде биздин туйгуларыбыз, биздин сезимдерибиз, эмоцияларыбыз ошол нерсени жегенде же колдонгондо бир жакшы бир рахаттануу бергени үчүн биз аны кылып атабыз. Бирок келечекте анын кесепети зыян экенин дагы түшүнөбүз. Бирок ошол болсо дагы биздин чечим кабыл алуу процессинде ички туйгуларга көбүрөөк таянат экенбиз. Экинчиден, бул баягы мындай каалоолор, дененин каалоосу рахаттануу аркылуу биз зыяндуу болобу, пайдасыз болобу, ошол нерселерди колдонот экенбиз да. Бирок адамдардын ушул рационалдуу эмес экенин билген компаниялар ошону колдонуп атат экен. Кантип колдонот? Алар мындай реклама кылып же болбосо бекер көрүңүз, бекер татып көрүңүз, биринчи ай бекер. Мына ушул бекердин баасы ал эми аз болсо дагы жарым сом, 1 сомдун менен бекер турган болсо, сөзсүз түрдө адамдар эмне бекерди алат экен. Себеп дегенде эч кандай баягы бизде мээде бар экен да. Эгерде бир нерсени сатып алып туруп ошол нерсе жакшы чыкпай калса, биздин ушунчалык өкүнөт экенбиз да ал нерсегечи. Ошондуктан бекер нерседе адам өкүнбөйт экен да. Ошондуктан биз бекер болсо дагы биринчи айда алабыз, анан кийин унутуп калабыз, subscription деп коет, баягы подписка. Ошол бойдон ал акчаны бир айдан кийин биздин банк эсептен алып коет. Ушул көбүнчө адамдар рационалдуу эмес ойлогондуктан мамлекет дагы атайын өзүнүн саясаты бар экен. Бул сөзсүз түрдө милдеттендирүү, мыйзам аркылуу милдеттендирип коет экен да. Мисалы, салык төлөгүбүз келбейт. Биз өзүбүз страховка, камсыздандыруу төлөгүбүз келбейт. Ошон үчүн милдеттүү камсыздандыруу менен биз аргасыз ошол туура чечимди кабыл алат экенбиз да. Мисалы, камсыздандырууга биз ай сайын беришибиз керек, пенсияга ай сайын которум, социалдык төлөмдөрдү жасашыбыз керек, салык төлөшүбүз керек. Эгер булар милдеттүү эмес болгондо, эч кимибиз, көпчүлүгүбүз кылбайт элек бул нерсени. Анан пенсияга чыккандан кийин айтат элек да, ошондо бере бербепмин, ошондо мен акча төлөп койбопмун деп туруп кийин өкүнөбүз. Бул кеч болгондо өкүнөбүз сөзсүз түрдө. Ошон үчүн бул Надж деген китеп, Надж деген түртүү, мындай түртүклөп коюп, алдында сууга түшө албай турганда артынан бирөө келип түртүп берсе, анан ал сууга түшкөндөн кийин өзүң рахмат айтасың го ал кишиге. Ошол китеп ушул жөнүндө болуп атат да. Кээде бизде мамлекет милдеттүү мыйзамдар менен түрткүлөп коюш керек экен да биздичи. Же болбосо жубайыбыз, досубуз, партнерлор, мындай биз менен иштеген бизнес партнер баягы чече албай турган маселени артыбыздан кичине түрткү керек экен бизге. Мындай кыргызча айтканда кичине тепки керек экен да. Ошол тепки менен биз алдыга жылат экенбиз. Түшүнүңүздөрбү? Мына ушул өтө жакшы мага жаккан китеби. Көпчүлүк учурда мына өтө тандоо көп болуп турат да. Мына дүкөнгө кирдиңиз, ал жерде бир
үчөө экөө турса же болбосо 10дон ашык бир менюнун тизмеси болсо биз аябай тандай албай кыйналат экенбиз да. Анан кийин бизге түркү керек экен да, айтат моорекини жегин, бул лагман жакшы, плов жакшы экен, мен сага сунуштайм десе, ошол адамдын айтканын кылып атабыз да. Эмне үчүн? Бизге шанс баягындай кыйын учурда маалымат өтө татаал болсо, ойлонуш керек болгон болсо, биз бирөөлөрдүн рекомендациясына көбүрөөк киребиз. Мисалы, мен Amazon'дон карайм. Бир нерсе мисалы сатып алгым келсе, бир онлайн маркет айталы, Wildberries. Алайын десеңиз, ал жерде билбейсиз да, толтура баардык конкуренттер көп да. Анан кийин анын баягыларын карайбыз, рейтингин карайбыз, комментарийлерди карайбыз, отзывдарды карайбыз. Ошону менен биз өзүбүз чечимибизди кабыл алабыз да. Башкалардын сунушуна таянабыз да. Биз жоопкерчиликти өзүбүз албастан бирөөлөргө мындай жүктөгөнү жакшы көрөбүз да. Ошондуктан бирөө түрткүлөп койсо, ошол нерсе чечилип кетет. Бирок мунун жакшы жагы өлкө кээ бир учурларда бизге пайдалуу болгон мына пенсия, страховка да, камсыздандыруу, ошолорду түрткүлөп милдеттендирбесе биз кылбайт экенбиз. Ошол түрткүлөп турган адамдар болгону дагы бизге жакшы экен. Мына ушул нач китеби болду. Биз ушул 7-8 мүнөткө жеткербестен кыскача баяндамаларды кылып турабыз. Сиз эми кантип бул нерсени колдоносуз, өз жашооңузда колдоносуз? Биринчиден, эгерде сиз түшүнгөн болсоңуз, билген болсоңуз, кээ бир учурда баягы досуңуз же бир муктажга жардам болуп аткан болсо, чече албай аткан болсо, мындай сиздин түркүңүз керек да, ага түркү, колдоо, мындай сунуш керек болот экен да, ошол учурларда колдонобуз. Ал эми мисалы балдарыңыз үчүн, алар түшүнбөйт да, көп учурда ойноп жүрө берет да, сабак кылбайт, китеп окугусу келбейт. Бирок алар кийин өкүнөт, айтканды кылбаган. Бирок ошол учурда кичине биздин баягы түркүбүз аларга керек. Кичине аларды мындай түрткүлөп, сен мындай окусаң, азыр моорекилерди билип алсаң, эртең сага оңой болот. Могул тамактарды жебе, бул зыян. Бул жолго баспа, бул зыян. Мында адамдар менен жүрбө, бул кесепети бар деп туруп айтып койгон, түрткү берип койгон. Бул адамдын баягындай чечим кабыл алуусуна, туура чечимге, жөн эле чечим эмес, туура чечим кабыл алууга жардам берген болобуз. Ошондуктан өлкөнүн деле кээ бирки, мисалы саясаттагы кээ бирки мыйзамдар, милдеттүү камсыздандыруулар ошол нач түрткү принцибине негизделген. 8 мүнөттүн аяктады. Биз сиздер менен ушул 8 мүнөттүк баяндамаларды такай чыгарып турганга аракет кылалы.